Мугалим мөмөлүү дарак деп айтылат элибизде. Ал эми тиккен дарагың бүчүрү байлап, өсүп чоңоюп, канат будагы жайылып, мөмөсүн берсин десең, ошончолук эмгек керек эмеспи? Ошол сыңары мугалимдин мээнети дагы канчалык экендиги окуткан окуучуларына берген билим сапатына жараша бааланат турат. Чын-чынына келгенде иштин көзүн таба билген жетекчи, ынтымактуу жамаат болсо, аткарган жумуштун татаалдыгына, андагы шарттын катаалдыгына деле карабай, үзүрлүү эмгек кылса болот окшобойбу? Бул жолку көрсөтүүбүздө алыскы Нарын облусунун Нарын районуна караштуу Эмгекталы айылындагы көп жыл бою эски мектепте иштеп келип, кийин гана жаңы мектепке жайгашып иш жүргүзүп жатышкан айылдык мектептеги иш жагдайы тууралуу сөз кылмакчыбыз. Керимбай уулу Сарыбай атындагы орто мектеби 62-жылы курулганда бул мектептин тарыхы. А дегенде өзү 2 корпустан турчу. Биринчи корпус 1962-жылы, экинчиси 1971-жылы курулган. Мына өзүңүздөр көргөндөй. Мурдагы курулган мектеп болсо мына бузулду. Ушу айылдын аксакалы Аскарбек байкенин жардамы менен жаңы мектебибиз, жаңы корпустун курулушуна канчалаган жылдар ушундай убакыт жумшадык, күч жумшадык, тынбай жогорку кеңешке бардык, ак үйгө бардык. Ошол мезгилдерде кабыл алгандар болду, кабыл албагандар болду. Мектепти титульный листке киргизиш үчүн эле бир 4-5 жыл убакыт кетти. Андан кийин мектеп титульныйга кирип, андан кийин жогорку кеңештин депутаттары тарабынан да Чыныбай Акунович, Жумабеков ушул депутаттардын колдоолору менен колдоо таап, мектебибиздин курулуш иши башталып калды. 20-жылы башталды. Анан ишке 22-жылы берилди. Мектептин курулушуна, ошо эң баштапкы курулушуна эмгичекте сакталуу каттарыбыздын баары, барбаган жерибиз, кирбеген эшигибиз калган жок дегендей, ушундай бир көп эмгектерди, көп убакыттарды жумшагандын арты менен жакшынакай мектепке ээ болдук. Башында мектептин курулушуна ошол кездеги аким Семетей Мырзабековичтин да салымы чоң. Кайра ошол айыл өкмөттөрдү, кайра мектептин директорлорун жогорку кеңешке алып барып атып, анан ушундай бир колдоонун негизинде ийгиликтүү мектепке жетиштик. Курулушун мен баштап, ушу Аскарбек атанын жардамы менен, айылдын элинин колдоосу менен албетте. Андан кийин азыркы учурдагы директорубуз Назира андан аркы курулушун улап ишке киргенге ушул Назиранын салымы чоң болду. Эски корпус менен жаңы корпусту салыштырып болбойт да. Аябай өзгөчөлүк бар. Тиги эски корпуста окуганда класстарда жетишчү эмес да. Түштөн кийин окуучу, түштөн мурун окуучу, айыл жери болсо баягы кечкисин класстан тышкаркы иштер болгондо конкурстар болот. Баары бир бирок конкурсту эле калтырбай өтчүбүз. Секциялык иштеги тиги тапшырмаларыбыз бүт аткарчубуз. Бирок баары бир кабинет жетишсиз болчу да. Бул жаңы корпуска келгенде баардык шарттар болду. Актовый залыбыз бар, кабинеттер бар, класстан тышкаркы иштер такай өткөрүлүп турат. Жумалыктар, ар бир секциянын жумалы ушундай башкача кылып өткөрүп турабыз. Жакшы, Ыңгайлуу болот эле баары. Ооба да аябай эле ыңгайлуу болуп, мындай улам мындай мугалимдерибиз дагы аябай жакшы да. Биринен бири өтүп, кызыгып, жакшы эмгектенип атышат, эмгектенип атабыз. Жогоруда сөз болгондой, артка кайрылып, өткөн жылдарга сереп салсак, андагы эски мектептин чакан залында маданий иш-чаралар өткөрүлүп, ыңгайсыздык, жетишпеген жашоо болсо дагы, алдыңкы мектеп атанып, ийгиликтүү иштердин башатын баштаган мектеп жетекчиси Анара Осмонова башында турган жамааттын аракети зор болгон экен. Эң жакшы мектептин келип калышын себебин биздин жетекчилерден биринчи. Мен жетекчилерден айтам, ушу жетекчилердин ушундай бизге болгон тартиби, мындай кандай методу, ушундай жагы аябай эме кылды да, ушу ийгиликке алып келди биздин эмебизди. Бул Анара башталгыч класс мугалими ушунчалык ушул биздин мектепке кошкон салымы өтө чоң, аябай. Бул өзүнүн мугалим болуп иштеп жүргөндө эле начальник класста. Ушуну алдыңкы мугалим катары көрчүбүз да. Ушундай билим берүүдө ушу окуучулар аябай сонун окуп ушу чоң класска келгенде билип калат да. Ошондо бир билчүбүз. Кийин анараны биз ошо өзүбүз колдоп ушу мектебибизге директор кылдык. Мына ошондо биз өтө чоң ийгиликтерге жеттик. Анара
жерде облустан мыкты мектепке жетиштик. Бир топ канча гранттар келди. Ушул даже ушул жаңы салган мектепте ошо анаран илүүшү бар. Ушул жүгүрүп жүрүп ушуну киргиздик. Киргизип ушул мунун убагында биз аябай олимпиадаларга чыктык. Мына мен мисалы ушу анаран өсүм убагында 2008-10 жылы республикага чыкты окуучу. Мына тарых сабагына. Билим берүүдө да биздин мектеп алдыда турду ушу анаран. Айыл ичинде деле эркектерге караганда аял киши жетекчи болсо, көбүрөөк көзөмөл жүргүзүп, камкордук менен мамиле болот экен деген айылдыктардын айрымдары биз менен ой бөлүшкөн эле. Аты жөнүм Шарапова Жаңылкан. Ушу мектепте мен 78-жылдан бери иштеп атам. Ошол жыл ичинде ушу айна менен чогуу мектепте үзөңгүлөш болуп иштедим. Андан кийин бул кыз андан жогорулап айыл өкмөткө кирип иштеди. Айыл өкмөттө ушунчалык албан эң сонун иштерди жасады. Темирдей тартипти сактады. Эркектер жасабаган жумушту ошо кенедей чыканактай болгон кыз бардыгын жасап койду. Азыр айыл өкмөттө иштебесе дагы ушул кыздын атын алайга, даңкын далайга деп тамчанып атышат. Ушул айнече өкмөт болуп турганда мындай болот элек, тигиндей болот дегенден көп өксүктөр болуп атат да. Анан өзү болбой атабы айыл өкмөт. Азыр деле шайланып калса жакшы болмок. Дагы эле көп көйгөйлүү маселелер бар. Бул кыз эчтекени жалтанбаган кыз. Пара бергенче бара бер деп элечи, ар бир эшикти эле тешип кире берет. Анан ийгиликтүү жүрөт да дайымачы. Жолу да жакшы, өзү да жакшы. Азыркы мектепте иштеп атат, ишине ийгилик каалайм бул кыздын. Эң жакшы иштеп жүрдү. Албетте, эл тараза, эл сынчы демекчи. Канча мезгил өтсө дагы унутулбай, эл оозуна айтылып келген адамдын эмгеги жөн жерден болбосо керек. Анда Анара айымдын өз оозунан сөз уксак. Мен ушул аталган мектепте быйыл иштегениме 33 жыл болот. Орто жолдо ошол жана 2018-2021 жылдары айыл өкмөтүнө барып иштеп келдим. Андан башка эмгек жолумда ушул эле мектепте эмгектендим. Эми мектеп билим берүү системасы менен айыл өкмөтүндөгү айыл чарбачылыгы экөө таптакыр эле эки башка система чындыгында. Анан ушул айыл кеңештин депутаттарынын ишенүүсү менен ошолордун элдин дагы каалоосу менен ушундай болуп бер дегенен аякка да аттанып болдум. Бирок эми биринчи кезекте билим берүү системасы жөнүндө айтсам, мектепте 2008 жылдан 2018 жылга чейин 10 жыл убакыт директорлук кызматты аркаладым. Бул аркалагандын ичинде ушу жалпы мен жалгыз эмгегим эмес, жалпы ата энелердин, айылдын тургундарынын, мектептин жамаатынын кошкон чоң жардамы, чоң салымы бар. Ошолордун жардамы менен, ошолор менен бирге кеңешип, акылдашып, жазап, оформлениеден баштап окуучулардын билим сапаты, олимпиаданын жеңүүчүлөрүн тандоо, мектепти эң мыкты мектептердин катарына кошуу аракеттерин жасадым. Ошонун натыйжасында ошол баардык колдоочулардын жардамы менен өзүбүздүн эмгегибиздин натыйжасында 2012 жылы мектебибиз 62 жылы курулган эски мектеп болсо дагы ичиндеги жасалган эң мыкты эмгектердин натыйжасында 2012 жылы мыкты мектеп 2012 кароо сынагында райондук кароо сынакта 1-орунду камсыз кылдык. 24 000 сом акчалай сыйлыкка ээ болгонбуз. Эмгек жамааты да тынымы жок эмгек кылат. Негизи мына баарыбыз тең бири-бирибиздин көз алдыбызда кимибиз кандай эмгектенип атсак дагы тынымсыз эмгектин артында ушул окуучулардын дагы тарбиясы дагы, билим алуусу дагы, мектеп менен ата эненин тыгыз байланышта болуусу, мектепте ар кандай иш чаралардын жогорку деңгээлде областтык, республикалык масштабка чейин өткөрүүсү ушу күнүгө иштеп аткан мугалимдерге жакшы шык берип, дем берип, мотивация берип, бүгүнкү күнгө чейин ушу үзүрлүү жакшы эмгектенип атышат. Ал эми айыл чарбасы боюнча айыл өкмөтүнө барганда чындыгында адегенде айыл чарбасын алып кетүү кыйынчылыкка турду. Бирок анда деле ушул элдин колдоосу менен, аксакалдардын кеңештери менен, алардын айтуусу менен өзүнөн өзү эле пландабаса деле эл өзү айтат экен эмне керек элге. Мен ошо элдин көйгөйүн учурунда на место кийинки учурга калтырбай же эртеңкиге калтырбай, даже түштөн кийинкиге калтырбай, билим берүүдө деле айыл чарбасында деле ушул жан дилим менен, болгон жүрөгүм менен, бир ак ниетим менен кызматымды абдан өтөп бердим десем деле болот. Аны эл деле баалайт. Эми биринчи кезекте өзүмдү өзүм мактагандай болбойм, бирок үй бүлөмдүн айтуусуна караганда ошо үйдү жолобой үй бүлөм менен дагы көп аларды убакытты аз бөлүп,
ушу элге убакытты көп бөлдүм да, мектепке дагы элге да убакытты аябай көп бөлдүм. Анан ушу жүзүм жарык болсо деп иштегенге аракет кылдым. Кудайга шүгүр, эл баалап жолуккан жерден айтып калышат, эми аябай укмуштуу жогорку деңгээлге жеткирип, аябай республикалык масштабка чейин аябай сонун эмгектерди кылып ийдим деп айта албайм, бирок эми айылдын ичинде элдин көйгөйүн чечкенге аракеттеримди жасадым, болгон аракетимди жумшадым. Мен жаңы айыл өкмөт болгон кездерде бизде машина жок болчу да, анан тиги кийинки айылга контора ошол жакта болгондуктан ошол айылга барып келип иштегенге туура келчү да, барып келип иштечүмүн. Эртең менен жол тосуп кайра кечинде караңгыда бир аябай үлүл-бүлүлдө келер элем, же болбосо түн бир окумда келчү элем үйгөчү. Анан ошондо айылдагы жаш балдар Нарын шаарынын 150 жылдыгы депти, эмгекчилде, куу теректе улак тартыш болуп, анан биздин айылдын балдары да улакка баратабыз дешип, анан мени узатып аларды. Апам ошондо төшөктө катуу ооруп аткан, кайра реанимацияга алып барыш керек болуп, аяка бир чуркап реанимацияга, бир чуркап ошентип атып батамды берип, баягы эми ийгилик каалап кайра келгенден кийин алар ошо баш байгеге ушул Жигулини утуп алышкан. Анан биздин эжебиз ушу жөө барып, жөө келип, жөө жол тосуп жүрөт деп папылдатып эле мен эмне свадьба көчөдөн өтүп баратат го деп коем. Эшиктин алдына айдап келишкенде тартуу кылып айдап келишкен ушу Жигулини. Ошондон бери ушул күнгө чейин айдап жүрөбүз. Анан мен да аларды кур койбой, менин эмгегим эмес, бул өзүңөрдүн командадагы 12 баланын эмгеги, темени тартып түбө алат деген кыргызда сөз бар. Канчага баалайсыңар деп анан баалашып акчасын берген болчумун. Анан мектепте ошол жылдардын ичинде дагы бир аябай эсте каларлыгы волонтерлорду тарттым мен мектепке. 3 волонтер келди, 2 жылдан жүрүштү, япондор болчу. 3 тең эркек балдар, сонун балдарга япон тилин үйрөтүштү, англис тилин үйрөтүштү, балдар менен кошо бийге катышышты, жаш таланттарга катышышты. Балдар менен кошо жогорку кеңешке алып барып жүрдүм. Ал кезде жогорку кеңешке окуучуларды экскурсияга алып барыш дагы бир чоң милдеттердин бири болчу. Анан жаш таланттар фестивалдан дагы окуучуларыбыз төбөсү көрүнүп, аябай көп окуучулар чыкты. Баян Акматов мисалы, ошо жаш таланттарга мен 5-класста организатор болчумун ал кезде. 5-класстан баштап алып бардым ушу Баянды, кийин 11-ди бүткүчөктө эле ушу сүйрөп жүрдүм. Анан жанагы ошол кандай эмгек кылсаң дагы, эгерде устат болсоң шакирдиңне билет деп айтылат го. Анан ошол устат менен шакирт өтөт болуп дагы ошондой көрүнүш, ошондой маанай барбы мектепте? Абдан жакшы суроо бердиңиз. Чын эле мындай жүрөктөгү бир ойлоп аткан нерселер, чын эле биздин өзүбүздүн кийинки муундарды карап отуруп, кээ бир мугалимдерден өзүмдү көрөм мен. Айткан ошо чогуу иштеп, чогуу эмгек кылып жүрүп, мектеп администрациясы ошол кезде иштеп жүргөн. Азыркы кезде мугалимдер болуп атышат да, даже мына азыркы учурдагы мектептин директору Сартмамбетова Назира дагы ошо кандай жол менен жолдоп, кандай кеңешип, кандай иштерди алып барып, ошол кездеги жакшы нерселерди бүгүнкү күндө аябай калыптандырып, даже эң мыкты идеяларды жаратып, эң сонун иштерди аткарып атышат. Аябай көрүп алып, баягы көзүң тоет дегендей, тоюп карайм да мугалимдерди, кийинки өсүп келаткан муунду карап алып. Өзүңүз жетектеген, мисалы, мектеп жетекчилик ишти азыркы жетекчилерди татыктуу алып кетип атат деген ойдо болсок болобу? Ооба, татыктуу алып кетип атат, даже андан дагы жакшы алып кетип атат десек болот. Эми ар бир мезгилдин өзүнүн талабы болот экен. Ар бир мезгилдин өзүнүн учуру болот экен. Ошол заман талабына ылайык жакшы алып кетип атышат. Эң мыкты алып кетип атышат. Көрүп алып ыраазы болобуз. Басып өткөн жолубузду, артыбызда келаткан, өсүп келаткан муундарды көрүп алып сүйүнөбүз да. Албетте, аял кишиге эне катары үй бүлөнүн түйшүгү деле оңойго турбайт. Ал эми айленин дагы мүдөөсүн аткаруу милдети коюлган учурда үй бүлөнүн колдоосу да башкы орунда турары талашсыз. Анара Османова мен жолдошум. Мен Осмон Каттыбекмин. Экөөбүз энедебизден чоңойгонбуз мектепте. Ошондо деле үйдөн чайланып калдык. Анан энедебизден бирибизди сыйлашып, урматташчубуз. Анан колдоо деген ошо экен да. Анан ошо кезде жакшы жетекчилер жакшы болду. Атам да жакшы киши болчу. Кайнем да жакшы киши болчу. Окуп биз колдойбуз. Баарыбыздан колдойбуз деле. Ошентип аркасынан колдоп жүрөк болуп, аяк болуп. Ошол мезгилде үйгө, мисалы, үй каралбай калып,
балдарды карабай коюп деген бир казан аяк эле аракет болот. Ошондой бир учурлар болгон жокпу? Жок, андай жок. Жанында жүрүп эле өзүм постоянно неметчимин. Жардамдашып кошушуп. Мен чоң болбогондон сен чоң бол деп эле жакында эле ошентип эле бири-бирибизди колдоп буттап эле ошентип жүрчүбүз. Анан элестетиңизчи, классташтар эмне деп айтмак элет. Бири үйгө камалыптыр деп айтмак да, анда көрөп. Эртеден кечке жүрөт, айыл өкмөт иштегенде дагы жумуш көп. Ошондой учурда сиз эмне кылчу элеңиз? Үйдөн ким карайт эле бала чака? Үйдөн кайненем биздин колубузда болчу. Апам карачу, көбүнчөсүн ошо кайненем карап. Мен жардам берчимин. Апабыз жардам берчү. Көп нерсени чогуу чечип, чогуу неметти. Отурган жерден көп эле айна жөнүндө алкыш угуп калам, рахмат деп калам. Ошо жакшылыгын эле, жакшылык жагын эле айтып жүрүшөт айылдыктар. Бүт эле. Жолдошуң колунан келип атса, сөзсүз колдош керек да. Аябай колдош керек. Тимире 4 буттап эки колду бийик көтөрүп эле чуркаш керек, бас жүргө еттик деп эле. Жолдошум жанында 2 жыл айыл өкмөт болгондо жанында жүрүп шопур болуп бердим. Окуй тияка барат, бияка барат. Ошентип колдоп туруш керек ана. Же болбосо семья деген асапта. Далай чоңдор бар, тил уккан кеси бар, ошондо бийлап келет. Ой, эртең эле унутулат бас жүр деп эле ошентип эле колдоп атчыбыз. Колдош керек. Анткени мен атам башкан болуп неме жүргөн киши болчу да, айыл башкарып. Аталарыбыз дагы ошо Аскарбек ата бар. Биякта Бишогул аталар. Ошолордун немесин көп көргөм да, тарбиясын көп көргөм. Анан дагы кишилердин тарбиясын алган киши жакшы эле болот экен, жакшы эле колдодум. Ошо азыр деген негизи аял кишилер биринчи чемпион болот да. Астыга жылдырыш керек. Кыздарымдан бери ошо жакшы жумушта иштейт. Балдарга айтып турам, колдоп буттан тургула кокуй, минткиле ал. Сага Ынтымактуу болот, законда. Үйдө ынтымак сый, балдардын маңдайыңда. Эми энатам көсөтүп кетти. Өзүбүз эната болдук. Ошо балдарга үлгү болуш керек. Үлгү болуп. Жаркырап жайнап эле экөө эр шаркак болуп жашасак, балдарыбыз андан эмес бетер жашайт да. Балабыз болобу, кызыбыз болобу, ошолорду колдоо кылыш керек ошо семьяларды. Баягыда илгеркидей тегирмен нунун жеген жокпуз. Бүт эле айылыбыз жакшы болуп эле жакшы келатпайбызбы. Илгери биз машина алыш деген укмуш болчу. Араң 10 жылда чогултуп ат. Азыр 3 айда эле машина алып коюп атышат балдарыбыз. Эсибиз курулуп атат. Ошол аркылуу буякта 150дей айылдан ушундай бала иштейт ушу. Айыл. Бүт эле жакшы жардам болуп атат. Өзүңүз ошол жакта иштейсизби? Мен да ошол жакта иштейм. Жакшы, баарыбыз тең эле жакшы турмушта болуп калдык десек болот. Мен жетекчилик кызматтарда жүргөндө үй бүлөмдө аябай үйдөн убакыт бөлүп бир нерселерди жасай алдым деп такыр айта албайм. Бирок мен апам 85 жашка чыгып каза болду. Анан абдан уз, чебер, түймө десе түймөнү түйгөн, сайма десе сайманы сайган ушундай бир чебер уз апам бар. Анан өзүм жасабасам дагы ошол иштерди өзүм кыла албасам дагы менин балдарым, кийинки муундагы неберелерим ошол нерсени балким муунга өтүп кайталанып калар бекен деп апамдын жасаган нерселерин 50-жылкы жылкы сайган саймаларын, 75-жылкы жылкы сайган саймаларын бүгүнкү күнгө чейин өңүнөн кетирбей абдан сактап келем. Анан бош убактымда ошол бир 2 жыл болуп калды туристтер менен иштегенди калыптандырып келатам кичинеден. Анан ошол туристтерге ошол апамдын кол өнөрчүлүктөрүн, ал эми менин апам кол өнөрчүлүгү болгону менен нукура кыргыздын каада салтын, кол өнөрчүлүгүн камтыган кыргыз эли бир ушундай бир колунан көөрү төгүлгөн уздар бар экендигин чет өлкөдөн келген туристтерге айтып далилдеп, мына ушундай адамдар бар биздин кыргыз элинде, ушундай нерселер жасалат, ушундай жасашкан деп көрсөтөм да. Анан эми ошо жетекчилик кызматтан кеткенден кийин учурда үйдөн азыр гүлдөрдү өстүрүп, жакшы убакыт бөлүп, үй бүлөмө, жолдошума, балдарыма, мурда балдарым чалса дагы такыр бошобой анан чалам деп коюп бир байланышканга да убакыт болчу эмес эле. Азыр шашпай ар биринин неберелеримден бери ал акыбалдарын сурап,
мотивация берип эртең менен баарына күт менен таңгалап бата берип бир энелик мээримимди эми төгүп атам го балдарыма деп ойлойм да. Ушундай бир жакшы бир убакыттар өтүп атат азыркы кезде, тынч. Мен эми мектеп жаатында ушул классым менен эмгек жолумду жыйынтыктайын деп ойлоп атам. Азыр 2-класс башталгыч класстарда окутум да. Эмгек жолумду жыйынтыктайын деп атам. Анан ушул жай мезгилинде мага туристтер менен иштеген жагып калды. Ошолор менен бир Кыргыздын улуттук тамак аштарын көрсөтүп, улуттук каада салттарын көрсөтүп, биздин айылдагы билинбегени менен, байкалбаганы менен эң сонун жерде жайгашкан сонун айыл, ушул айылыбыз жөнүндө көрсөтүп, айылыбызды курчап турган жаратылышыбызды көрсөтсөкпү деген бир алдыдагы жакынкы аралыктагы пландарым ушундай да. Ошо туристтер сиздердин айылда конок үй барбы же кандай? Конок үйүн уюштурдук. Биздин айылда жаштар Жеңишбеков Адилет деп жана биздин директорубуз да токтолуп кетти. Ушул бала айылыбыз Соңкөл жайлоосуна жакын болгондуктан туристтерди Соңкөлдөн түз алып келип кабыл алууга болот деп айылды ичинен гид балдарды даярдаганга өткөн жылы ушу 2025-жылы конок үйлөрүн ачкыла, ушундай кылып өзүңөрдү көрсөткүлө, иштегиле, баардык жагынан жакшы таасири болот, жаман жагы болбойт, эч качан тил үйрөнгүлө, кийинки муундагы балдарга тилди үйрөткүлө деген бир жакшы бир багыт берип кеткен. Кызыгып эле ошол жерден деп анан айылда азыр 3 конок үйү бар, даана картага кирген, толук кандуу келген туристтерди кабыл алып аткан. Ошол конок үйлөрдүн бирөө менмин, ушинтип кабыл алып атабыз. Жакшы анда. Дагы бир жаңы ачылышпак турбайбы сизден да? Буюрса. Буюрса. Ийгилик. Мен эми мектеп жаатында ушул классым менен эмгек жолумду жыйынтыктайын деп ойлоп атам. Азыр 2-класс башталгыч класстарда окутум да. Эмгек жолумду жыйынтыктайын деп атам. Анан ушул жай мезгилинде мага туристтер менен иштеген жагып калды. Ошолор менен бир Кыргыздын улуттук тамак аштарын көрсөтүп, улуттук каада салттарын көрсөтүп, биздин айылдагы билинбегени менен, байкалбаганы менен эң сонун жерде жайгашкан сонун айыл, ушул айылыбыз жөнүндө көрсөтүп, айылыбызды курчап турган жаратылышыбызды көрсөтсөкпү деген бир алдыдагы жакынкы аралыктагы пландарым ушундай да. Ошо туристтер сиздердин айылда конок үй барбы же кандай? Конок үйүн уюштурдук. Биздин айылда жаштар Жеңишбеков Адилет деп жана биздин директорубуз да токтолуп кетти. Ушул бала айылыбыз Соңкөл жайлоосуна жакын болгондуктан туристтерди Соңкөлдөн түз алып келип кабыл алууга болот деп айылды ичинен гид балдарды даярдаганга өткөн жылы ушу 2025-жылы конок үйлөрүн ачкыла, ушундай кылып өзүңөрдү көрсөткүлө, иштегиле, баардык жагынан жакшы таасири болот, жаман жагы болбойт, эч качан тил үйрөнгүлө, кийинки муундагы балдарга тилди үйрөткүлө деген бир жакшы бир багыт берип кеткен. Кызыгып эле ошол жерден деп анан айылда азыр 3 конок үйү бар, даана картага кирген, толук кандуу келген туристтерди кабыл алып аткан. Ошол конок үйлөрдүн бирөө менмин, ушинтип кабыл алып атабыз. Жакшы анда. Дагы бир жаңы ачылышпак турбайбы сизден да? Буюрса. Буюрса. Ийгилик. Жайдыргычтыр, жылуу сүйлөп тиледи, элинде да бардык ою тилеги. Билбей жүрөм, кандай заттан бүттү экен биздин өкмөт, ана эреженин жүрөгү. Сүйлөйт сөздү, чечендик да жайы бар, кем калышпай эр жүрөктүк алы бар. Үй бүлөгө, эли журтка арнаган, ана эреженин деги кандай жаны бар. Айт жежеге, кайдан алдың илимди, балдарга да жеткирдиңиз билимди. Аман болуп, ден соолукта жүрүңүз, мыкты адам деп элге болду үлгүңүз. Ааламга кеткен жол айылдан башталат демекчи. Алакандай айылдын элин ынтымакка чакырып, ырыска шерик иш жүргүзүп келе жатышкан агартуучу айымдардын эмгекчилдиги, намыскөйлүгү менен устатынан шакирти өтөт болуп, жакшы саамалыктардын болуп жаткандыгы кубанарлык көрүнүш. Керимбай уулу Сарыбай атындагы жалпы билим берүү мектебинин башталгыч классынын мугалими Күлөнбекова Аталай Күлкебекжана 2020-2021 окуу жылында жылдын мыкты мугалими кароосуна гана катышып, райондук жана областтык турларда 1-орунга ээ болдум. Ошонун жыйынтыгында республикалык турга катышууга жолдомо алдым. Анан ал жерден 4-орунга ээ болуп, жеңиш менен кайттым да, мага бул жетишкендик, ишиме дагы алдыга жылууга
шыгыма шык кошту. Жаш муундарда өсүп келе жаткан жаш муундарга заман талабына ылайык билим берүүгө шыгыма шык кошуп, учурда азыр ошо балдарга заман талабына ылайык жакшы жаңы методдор менен сабак берип келе жатам. Бул жетишкендикке биздин өзүбүздүн мектептин жалпы жамааты, окуучулар, администрация жана райондук билим берүү бөлүмү дагы ушундай чоң салым кошту десем жаңылышпайм. Анткени мен өзүм жалгыз бул жетишкендикке жетише алмак эмесмин. Ушундай жалпы жамааттын негизинде ушундай жетишкендикке ээ болуп, баалуу белектер менен сыйландым. Анан жылдын мыкты мугалим төш белгиси менен сыйландым. Кийинки жылы 2022 мектеп администрациясы жана жалпы жамааттын сунушу менен билим берүүнүн мыктысы төш белгиси менен сыйланып, учурда азыр мектепте жегердүү иштеп келе жатам. Мына ушундай ийгиликтин ээси болуп, ак эмгегинин акыбети кайтып, сыйлык ээси болуп сыймыктанып турган мугалимдердин ийгилиги аларды көтөрмөлөп, туура жолго жетелеген жетекчинин дагы колдоосуна жараша болоору айдан ачык. Биз сөз кылып жаткан Керимбай уулу Сарыбай атындагы орто мектебинин учурдагы мектеп директору Назира Сартманбетова менен кеңири баарлашкан элек. 2020 жылдан бери ушул күнгө чейин ушул мектепте үзүрлүү эмгектенип келе жатам. Бул окуу жылдар ичинде мен усулдук кеңештин жетекчиси болдум, уюштуруучулук кызматты аткардым. Анан 2018 жылдан баштап мектеп директорлугу кызматын аркалап келе жатам. 2023 жылга чейин иштеп келип, андан кийин директорлук мөөнөтүм бүткөндүгүнө байланыштуу өткөрүп берип, анан кайра ушул 2025 жылдын январь айынан баштап конкурска катышып, конкурстун негизинде анан кайра директор болуп иштеп жатам. Азыркы учурда биздин мектепте 391 окуучу окуйт, 35 мугалимибиз бар, 15 тех кызматкерлерибиз бар. Ошол окуучуларыбыз, мугалимдерибиз, тех персоналдарыбыз менен биргеликте жакшы ийгиликтерди жаратып, көп ийгиликтерди багындырып, эмгектенип келе жатабыз. Биздин мектеп 225 орундуу болуп 2020 жылы башталган. Анан 2022 жылы колдонууга берилди. Ушул мектеп салынып баштаганда эле мен ошол мектептин мындай чөйрөсүн оңдоо максатында жана оформление жүргүзүү максатында демөөрчүлөрдү издеп баштадым да. Анан эң биринчиден эле мен ушул мектепте иштеп кеткен ардагер эже-агайларга кайрылдым. Ушул ар бир кабинетти жасалгалап берүүгө салымыңыздарды кошосуздарбы деп кайрылдым да. Анан ошондо мен кайрылган эже-агайлардын баардыгы менин сунушумду четке кагышкан жок. Ар бир эже-агайларыбыз ар бир кабинетке 45 000 сомдон акча каражатын беришип, ар бир кабинетти жакшынакай кылып жасалгалап беришти. Андан сырткары биринчи, экинчи этажыбыздын дагы оформлениясын жасалгалоо үчүн дагы акча каражатын издеп, демөөрчүлөрдү издегенге аракет кылдым. Анан биринчи этажыбызды ошол өзүбүздүн мугалимдерибиз колдоп, биз дагы ошол жерде эмгектенип атабыз, ошол жерде иштеп атабыз, биздин дагы салымыбыз болсун дешип, ошол биринчи этажды өзүбүздүн ушул мектепте иштеп аткан эмгек жамаатыбыз колдоп, жакшынакай кылып жасалгалап беришти. Ал эми экинчи этажды болсо ошо биздин эмгек тала айылынын ардактуу аксакалыбыз Абдырасулов Аскарбек атанын үй бүлөсү Гүлшая Сенаманова атындагы кайрымдуулук фондусу бар. Ошол атанын үй бүлөсүнүн атынан 50 000 сом акча каражатын беришти. Анан биздин айылыбыздын жаштары 50 000 сом акча беришип, анан ушул биздин экинчи этажыбызды Манас бөлүмү, анан Чыңгыз Айтматов бөлүмү деп эки жакка бөлүп алып, анан ушул экинчи этаждын жасалгасын бүткөрдүк да. Анан бул дагы ошол биздин мектепке жаңы мектептин түшүшү менен жалпы элибиз дагы ушундай бир жакшы колдоо менен мектебибизди жаркыратып бүткөрүп алдык. Тиги Назира ошо жакшы эмгектенгендиги үчүн эл баалап, айылдык кеңешке депутат кылып шайлаган. Быйыл болсо райондукун Атуулу дегенди алды бизде. Райондун атактуу деген. Атуулун алды. Орто тест боюнча дагы окуучуларыбыз дайыма алдыңкы орундагы балдарды алат да.
былтыркы окуу жылы, өткөн окуу жылында эң алдыңкы балл 217 болгон. Быйыл болсо 189 алдыңкы балл окуучулар. Ошонун баары тең мугалимдердин эмгеги деп билем мен. Назира 2018 жылдан баштап директор болуп келет. Директорге шайланды да. Назира бүтүп келгенде 2000 жылы келген. Ошо келгенден баштап эле өзүнүн предметин эң жогорку деңгээлде билгендигин бизге көрсөтүп алды. Берген класстарында өзү кадыр баркка ээ болду, жөн эле өтө бербейт. Интерактив методдор, стратегиялар, жаңы улам эле методдор чыгып атат го, ошолор менен өтүп окуучулардын сүймөнчүлүгүнө ээ болгон мугалим катары билем да. Анан ошо жеке эле ошо предметтик сабактан эле жакшы болбой, андан кийин класс жетекчи болду. Андан кийин Кенч ушулдук бирикмесинин жетекчиси болду. Андан кийин медсекциянын жетекчиси болду. Анан тарбия завучтун кызматты аткарды. Улам тепкич боюнча көтөрүлүп кетти да. Ал болсо ошо мугалимдин өзүнүн чыгармачылык эмгеги деп билем. Өзүнүн жумушка жоопкерчиликтүүлүгүнүн натыйжасында ошондой жетишкендиктерге жетти деп. Анан 2018 жылы ошо директорлукка шайланды. Ошо шайланганда бул мектеп салына баштады да. Сырттын коюп берип коет экен, могу ички жасалгасын көрдүңүздөр да, жайлата спонсорлорду таап, мурунку иштеп кеткен эже агайлар менен кызматташ болуп, анан ар бир кабинетти азыркы талаптын деңгээлинде жасап чыкты. Ошо анан мугалимдерибиз дагы ынтымактуу, ар бир мындай өзүнүн эмесинде жакшы иштейт деп түшүнөм да. Ошон үчүн мектебибиз жакшы болуп атат деп. Семинарларды областтык, райондук деңгээлдеги семинарларды өткөрүп атабыз да. Андан кийинки жетекчилерибиз деле жакшы. Азыркы жетекчибиз да мына ошо мен ойлойм Анарадан эме алган, мындай тажрыйба алган да. Тажрыйба алып ушул жетектеп. Назира Сыртмамбетова да, мен бул бир жолу болгон жок да. Бул Анарадан кийин болду, ошону улап кетти. Ошо мындай мурунку келаткан калыбыбызды ошойдон кармап калды дагы. Ошойдон жакшы мектеп бойдон эле калды. Андан кийин кайра бул убагы бүтүп калып, кайра конкурс менен кайра келди. Дагы мен ойлойм, бул Назира келечеги алды да. Бул деле ошойдон кармап калат дагы, ушу мектеп бойдон калабызга дагы өркүндөйбүз го деп ойлойм. Ушинтип эмгек талайынан эмгекчил иштерман мугалимдеринен башын кошкон жамаат ушул жылы дагы өздөрүнүн кесиптик майрамын жаркын маанай, жарык жүз менен тосуп, жаңыча кадам менен жакшы иштердин учугу уланып турган чак. Мектепте ошол жаңы технологиялар менен иштөөгө өзгөчө басым жасап атабыз. Азыркы замандын талабы ушул болуп атпайбы? 12 жылдык билим берүүгө да өтүп атабыз. Мына мугалимдерге, STEM багытындагы мугалимдерге ноутбуктар берилди. Анан ошол ноутбуктагы алтын казык программасынын негизинде мугалимдер ошо видео сабактарды, ар кандай методикалык жардамдардын баардыгын ошол алтын казык программасы аркылуу алышат да. Анан ошого байланыштуу окуучуларга дагы, мугалимдерге дагы шарт түзүп берүү максатында биз ошол техникалык багытта ар бир кабинетти жабдууга аракет кылып атабыз. Азыркы учурда бизде бир интерактивдүү панелибиз бар компьютердик класста. Бул долбоор аркылуу келди. Анан колубуздан келишинче дагы аракет кылып атабыз. Азыр ошо биздин колубуздан келген аракетибиз азыр ар бир кабинетке телевизор койдурууну максат кылып атам. Азыркы учурда 6 кабинетке телевизор коюлду. Эми калгандарына дагы демөөрчүлөрдү таап, ошо телевизорлорду коюп интерактивдүү панель менен камсыз кылууга аракет кылып жатам. Жана долбоор менен иштешип атабыз деп атпайбызбы? Ошол долбоор менен иштешүүнүн бизге бир эң көп пайдалары тийди да. Ошол окуучулардын жумшак өндүмдөрүн өнүктүрүү максатында биз 4-9 класстын окуучулары менен мектептер 2030 долбоорунун алкагында иш алып барып келебиз. Ошол долбоордун пайдасы бизге абдан тийди да. Ошол сиз айткандай жанагы жетишпеген, артта калган окуучуларыбыз ошол долбоордун негизинде катышып, өзүнүн колдору менен жасап көрүшүп, келечекке мындай
турмушка даяр нерсе катарында өз практикасы менен жасап көрүшүп мындай көп ийгиликтерге жетише алышты да. Демек биз ошол окуучуларды жөн гана бир сабак менен эле чектелбестен ар кандай практикалык көндүмдөрдү көргөзүп, алардын жумшак көндүмдөрүн өнүктүрүү менен иш жүргүзсөк абдан натыйжалуу болот экен деп айтылат. Мисалы үчүн бизде ар кандай иш-чаралар болот, методикалык күндөр өтүлөт, класстан тышкаркы иштер, тарбиялык сабактар өзүбүздүн планыбызга жараша өткөрүлүп турат. Анан ошол мугалимдерге кандай тапшырма берип, ушул бул числодо мындай тапшырма, мындай иш-чараларды өтөсүңөр, мындай деп кандай тапшырма берилсе, ошол өз убагында мындай чыгармачылык менен ушундай бир жогорку деңгээлде өтүп беришет да. Анан мен ошол ийгиликке жетишибиздин негизги сыры ушунда деп ойлойм. Себеби дегенде биздин мугалимдер ушундай бир чыгармачылык менен, жан дилими менен берилип, ошол окуучуларга сүйүп мамиле кылып, өздөрүнүн кесибин аркалап келишет да. Ошондуктан ушундай биз ийгиликтерге жетиштик деп ойлойм. Мисалы кайсы жылдары эмнеге жетиштиңер ошондо белгилеп айтып кетсеңиз? Биз мугалимдердин чеберчилиги аркылуу ошол 2023 жылы мыкты мектеп конкурсуна катышканбыз, республикалык конкурска. Анан ошол республикалык конкурста жеңүүчү деп табылдык. Бул дагы ошол биздин мугалимдерибиздин, мектеп жамаатыбыздын эмгеги деп эсептейм. Анан ошол окуучуларыбыздын дагы ийгилиги ушул мугалимдердин аркасы менен болуп атат деп айтып кете алам. Мугалимдерди кызыктыруу максатында ошол колубуздан келишинче мугалимдерди колдогонго аракет кылабыз. Мектептин грамоталарын райондук, облустук, республикалык деңгээлдеги грамоталарга көргөзүп, ошол мугалимдерибизди ар тараптан колдоп келебиз. Анан көмөкчү чарба боюнча айтып кете турган болсом, бизде алма багыбыз бар, 1 гектар 30 сотых алма багыбыз бар. Бул алма бакта алмаларды алып биз күзүндө жакшы сорттогуларын сатыкка беребиз дагы. Андан түшкөн акчаларыбызды ошол мектептин ар кандай муктаждыктарына жумшайбыз. Андан сырткары как кургатып алабыз. Как кургатып алып, ошол мектептин башталгыч классына ысык тамак берилет эмеспи? Ошол ысык тамагына окуучулардын ысык тамагын оптималдаштыруу максатында компотторду, кыштата компотторду жазга чейин компот жасап беребиз да. Анан бул да биз ошол көмөкчү чарбабызды мындай натыйжалуу, максаттуу пайдаланып атканыбыздын белгиси деп айтсам. Биз ошол Агахан өнүктүрүү фондусунун алкагында эң биринчи демилгелүү топ менен иш алып барганбыз да. Анан ошол мен директор болгондон кийин ошол 2019 жылы ушул демилгелүү топ менен иш алып барып абдан мыкты иштерди алып бардык. Анын негизинде мектепке жакшы инвестицияларды тартып келдик. Анан ошонун уландысы менен мектептер 2030 долбоору менен 5-жыл иштешип атабыз. Бул жылдар аралыгында биздин мектепке ошол техникалык базабызды чыңдоо үчүн ноутбуктар келди, компьютерлер келди, проекторлор келди, лабораториялык приборлор келди, жана башка көп нерселер келди да. Анан бул дагы ошол окуучулардын билим сапатын жогорулатуу менен катар дагы техникалык базабызды чыңоого абдан жакшы өбөлгө түзүлдү да. Андан сырткары өткөн окуу жылында областтык деңгээлде уюштурулган эл үмүттүү келечек мундун кызматы деген долбоорго катыштык. Мында областтан 114 мектеп катышып, биздин мектебибизде катышып 10-класстын окуучулары 15 окуучусу. Анан 2 мугалимдин жетектөөсү менен ийрим катышты да. Анан бул жаш эко-активисттер деген ийрим катышып, ошол 114 мектептин ичинен баш байгени жеңип алдык. Анан бул баш байгени жеңгенде белектери 2 мугалимге Дубайга путевка берилди. Окуучуларга Ысык көлгө жолдомо берилди. Андан сырткары мектебибизге жана интерактивдүү панелди белекке беришти. Анан бул дагы биз үчүн абдан бир сыймыктанып айта кетүүчү нерсе. Бизде ошо мугалимдер ушундай чыгармачылык менен жогорку деңгээлде иш алып баргандыгынын белгиси. Бүтүрүп кеткен бүтүрүүчүлөрүбүздүн бизге
кайрылып келип ушул мектеп үчүн жардам кылгандары бизди абдан кубандырат. Мисалы биздин мектепти бүтүп кеткен Нурзат Аскарбекова деген кызыбыз бар. Бул кызыбыз дайыма жыл сайын биздин бүтүрүүчүлөр менен жолугушуу кылып, аларга ар кандай мотивация сөздөрүн айтып, аларга дем күч берип, анан мектеп Pro KG деген долбоорго киргизген биздин мектепти. Анан ошол Pro KG деген долбоордун негизинде мугалимдерибизге ар кандай методикалык жардамдар берилип турат. Андан сырткары ошол ЖРТда жогорку упай алган окуучуларыбызга Гүлшайы Эсенаманова атындагы стипендияны уюштурган ошол Нурзат Аскарбекова деген кызыбыз. Анан жыл сайын ошол эң жогорку 3 упай алган окуучуга, биринчи орунду алган окуучубузга 8.000 сом, экинчи орунду алган окуучубузга 5.000 сом, үчүнчү орунду алган окуучубузга 3.000 сом, анан класс жетекчилерине 5.000 сомдон стипендия берилип турат. Анан бул дагы ошол окуучулар үчүн бир абдан жакшы мотивация деп айта алам да. Андан сырткары бизде Жеңишбеков Адилет деген окуучубуз бүтүп кеткен, мектепте абдан мыкты окуган окуучу болчу. Анан ошол кийин ошол азыр курулуш жаатында эмгектенет ал окуучубуз. Анан ошол мектебибиз жаңы салынып бүтүп аткан кезде мен ошол менин колдоом болсун деп биринчи этажда кирип келе жаткан фойебизди ушундай бир сонун кылып жасалгалап берди. Анан бир өзгөчө саатты символ катарында белек кылды да. Ал саатын азыр чыгып баратып көрсөңүз болот. Ал саатта мектептин турмушу чагылдырылганда, анан бир өзгөчө бир символикалуу саат болуп, биздин ушул окуучубуздун эмгеги аябай эсибизде калат да. Андан сырткары Эсеналиева Бермет деген окуучубуз бар. Бул окуучубуз дагы ушул бизге ар тараптан жардам берип келет, жанагындай медиалык жактан жардамды көбүрөөк сурайбыз бул окуучубуздан. Анан бизге бул тараптан жардамдарды көп берип турушат. Анан мындай бүтүп кеткен окуучуларыбыздын ушундай мектепке кайрылып келип, эң мыкты бир көрсөткүчтөрдү көрсөтүп, жардамдарын берип турганы биз үчүн бир чоң сыймык. Бизде 2019-жылы энелер мектеби деп уюштурганбыз. Мында ошол биздин энелерибиздин баардыгы окуудан өтүп чыгышты. Анан 2022-жылдан баштап ата энелер мектеби деп уюштуруп, анан энелерге кошуп, аталарды да кошуп окутуп атабыз да. Азыркы күнгө чейин бул ата энелер мектебибиз иштеп келүүдө. Анан бул сабактарда ошол ата энелер билбеген көп нерселерин үйрөнүштү. Сабактын аягында ушундай мугалимдерибизге аябай ыраазы болушуп, чын эле биз балдарыбызга мындай тарбия бергенди, оң тарбия бергенди билбей жүрүптүрбүз. Мындай оюбузга албаган нерселерди, күнүмдүк турмушта маани бербеген нерселерибизди үйрөндүк деп абдан ыраазы болгон ата энелерибиз бар. Анан ата энелерибиз ошол биз мугалимдер менен мындай тыгыз байланышта иштегендиктен мектепти абдан колдоп турушат. Айылдын мектеби тууралуу айткым келет. Ушул Керимбай уулу Сарыбай атындагы орто мектепте биздин уулдарыбыз билим алып жатат. Мектеп деген биздин айылды эң жакшы көргөзгөн күзгү болуп саналат. Мектебибиз аябай жакшы ийгиликтерге жетип атат. Тесттерден жогорку баллдарды алып жатат. Бул эң негизгиси азыркы учурдун директору болгон Сартмамбетова Назира эженин жана анын коллективи, мугалимдер жамааты эң жакшы эмгектенген үчүн ошонун үзүрү болуп жатат. Жана ошондой эле биздин мектеп ата энелер менен аябай тыгыз байланышта болот. Ата энелер менен көптөгөн форумдарды өткөрөбүз, АКда барабыз, спорттук иш-чараларды, ачык сабактарды өткөрөбүз. Бардыгына тең тыгыз байланышта болобуз. Андан сырткары биздин көмөкчү жардам тобу дагы бар. Ал мектепке кирген кирешенин баарын, сырттан тартылган кирешенин баарын мектепке эсептеп жардам беребиз. Учурда жаңы мектеп салынды. Ошого да көптөгөн колдоолорду киргизип атабыз. Телевизорлор келип атат ата энелер тарабынан спонсор болуп. Өзүмдүн кесиптештериме, мугалимдериме чыгармачылык ийгилик каалайм. Мындан дагы көп ийгиликтерди жаратып, билим жаатында көптөгөн максаттарды, бийиктиктерди багындырып, окуучуларыбызга талыкпай билим берип, ушул билим берип аткан окуучуларыбыз бир мекенди коргогон, мекен үчүн кызмат кылган бир бийик инсандардан чыкса деген ойду айткым келет. Мугалимдерибиздин жалпы Кыргыз Республикасында эмгектенип аткан жалпы мугалимдерди ошо билим кесиптик майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм.
баягы мугалимдик кесип ушундай түйшүктүү кесип болгону менен абдан ардактуу кесип, ушул ардактуу кесибибизди аркалап келген, түйшүктүү кесипти аркалап келе жаткан жалпы кесиптештеримди майрамы менен чын жүрөгүмдөн куттуктап кетмекчимин. Сөз соңунда айтарыбыз, артыңда из калсын десең бак тег, билим бер же эмгек кыл демекчи. Эл үчүн айтарлык эмгек кылып келе жатышкан эмгекчил жамааттын иштеринде мындан аркы дагы ийгиликтерди каалай кетели. Ылайым эле билим уясы бийиктей берсин демекчибиз.